Өлкөдөгү түзүлгөн кырдаалга байланыштуу облустун бардык аймактарында жардамга муктаж жарандарга кайдыгер карабаган берешен инсандар четтен табылууда. Алар өздөрүнүн атуулдук парзын аткарып, жардамга муктаж жарандарыбызга кол кабыш кылып жатышат. Мындай жакшы саамалык Кадамжай районунун аймагында да болду. Кадамжайдын кулуну Нурлан Даминовдун жеке демилгеси менен Жашылай коому тарабынан жардамдар берилди. Кадамжай районунда Жашылай коомунун атынан чыныгы муктаж үй бүлөгө жардам берүү максатында атайын ушул Жашылай коому анын төрагасы Нурлан Даминовдун жеке демилгеси менен азыр районубуздагы азыркы абалда аябай ушундай бир эле Кыргызстанда эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндө аябай кыйынчылык болуп, ошондой коронавирус оорусу менен күрөшүү болуп жатат. Ошондой учурда үйдө отуруп, карантинде үйдө отуруп аябай кыйналган үй бүлөлөргө биз мына тактап жүздөй үй бүлөгө жардам берели деп чечип, мына бүгүн аларды таратуудабыз. Өмүрүңөр узун болуп, бактылуу болуп, бала чакалуу небере чебере көрүп, бактылуу өмүрүңүздүн боюна жүрө бергиле. Кадамжай жаштар өмүрү узун болсун, бактылуу болуп жүрө берсиндер. Күнүмдүк турмушун гана өтөп, камдаган азыгы түгөнүп, муктаж болуп, кыйналып турган үй бүлөлөргө аз да болсо колдоо болуп көңүл бурулду. Алар күнүмдүк турмушка керектелүүчү азык-түлүктөрүн жеткирип беришти. Бул биз азыр таратып аткан биринчи турмушка керектелүүчү продукта питания менен таратып атабыз. Ун, макарон, күрүч, май, туз, жана китлап, жана ошондой продукта питания менен биз таратып элдерге, чыныгы муктаж үй бүлөлөргө таратып атабыз. Жашылай коомунун кайрымдуулук аракеттерин Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы да кубаттап, муктаж жарандардын тизмесин тактап берген. Учурда район аймагында 120 муктаж үй бүлөлөргө мындай колдоолор берилди. Жалпысынан биздин коом, Жашылай коому Кадамжай районунун 120 чыныгы муктаж үй бүлөлөргө Кадамжай район администрациясы жергиликтүү өкмөттөр тарабынан берилген список боюнча таркатып атабыз. Күтүүсүз мындай камкордукту көргөн район тургундары абдан ыраазы болушуп, жакшы каалоо тилектерин айтып жатышты. Ал эми Нурланбек Даминовдун бул демилгесин жүзөгө ашырган жаштар абдан муктаж жарандарга колдоо көрсөтүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Ошентип Кадамжай жаштары менен чогулуп, Кадамжай району боюнча продукта таркатып жүрөбүз. Азыркы абалда өтө кыйын. Жардам керек болсо бизге кайрылыңыздар, колдон келишинче жардам беребиз. Жашылай коомунун мындай жардамдары өз мезгилиндеги колдоо болду. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга демекчи, элин ойлогон, мекен үчүн жан дили менен күйгөн мыкты жароокер жаштарыбыз көп болсун деген тилек. Канышай Ашимова, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары.